ноябрдагы шайлоо процессинде мен анчайын деле ишенбегем. Чындыгында биз тандаган, эл тандаган адамдар барат деп мен ишенген эмесмин. Булар төөнөн тазаланмайынча ким келсе дагы бийликке, мына ошолордун ырына бийлейт, мына ошолордун сөзүн угат, мына ошолордун сунушун кабыл алат, мына ошолордун приказын аткарат. Бул айдан ачык. Буга талаш жок. Ассаламу алейкум, урматтуу Бестен YouTube каналын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы акыреттик достор. Урматтуу туугандар, мына шайлоо деп, шайлоонун да эртеси болду. Той деп, тойдун эртеси да болот дегендей. Шайлоонун да эртеси болду. Албетте биз дагы өзүбүз ишенген, өзүбүз колдогон жарандык милдетибизди аткарып, каалаган адамыбызга, каалаган партиябызга добушубузду бердик. Тилекке каршы ал партияларды добушу жетпей калды. Ошол добушу жетпей калган жерде мына азыр азаттыкты көзөтүп турабыз. Азаттык передачасын, башка блогерлерди күзөтүп атабыз, башка сайттарды күзөтүп атабыз, Facebook'tu күзөтүп атабыз, баарын күзөтүп атабыз, бирок ошол жерден добушка жетпей калган партиялар бардыгы нааразычылыгын айтып атат. Добуш бөлүнүп кетти, урдалып кетти, антти, минти деген сөздөр болуп атат. Албетте анын арасында биз каалаган адамдар, биз тандаган адамдар бүгүнкү кечеги шайлоодо өтпөдү. Мейли биз анысына карабайбыз, бирок бул жерде бизди кызыктырган жана биз таң калган бир маселе бар. Ал маселе кайсы десеңиз, ушул Кыргызстандагы президенттик шайлоолорду жана парламенттик, депутаттык шайлоолордун баарын өткөрүп жүргөн ошо жердеги БШКнын төрайымы, ошо жердеги анын коллективи, ушул адамдар кеткенден кийин, менин оюмча, ушул адамдар отставкага кеткенден кийин таза шайлоо болсо керек эле деп ойлойм. Мен анчайын деле могу шайлоодо ошол биз тандаган, биз колдогон партиялар өтөт деп ишенген жокмун. Анткени мурдагы шайлоолорду да көргөнбүз, андан мурдагыларын да көргөнбүз да. Бизге биз тарыхтан сабак алмайынча биз оңолбойбуз. Тарыхтан биз үлгү алмайынча биз оңолбойбуз, туугандар, кечирип койгула. Ошондуктан могу шайлоо процессин өткөрүп аткан БШКнын төрайымы баш болуп, башкасы төш болуп, булар төөнөн тазаланмайынча ким келсе дагы бийликке, мына ошолордун ырына бийлейт, мына ошолордун сөзүн угат, мына ошолордун сунушун кабыл алат, мына ошолордун приказын аткарат. Бул айдан ачык. Буга талаш жок, туугандар. Ошондуктан мен кечеги 28 ноябрдагы шайлоо процессинде мен анчайын деле ишенбегем. Чындыгында биз тандаган, эл тандаган адамдар барат деп мен ишенген эмесмин. Албетте, айтып атат. Кече эле, мисал мына Бүтүн Кыргызстан партиясы бул шайлоодон өттү. Бирок мындай алар каалагандай болбоду да. Негизи биз каалагандай болбойт чындыгында. Ушул Бүтүн Кыргызстан канча жылдан бери ушулар эл менен иштешип, Москвага барып, мигранттар менен жолугуп, ал жерде өзүнүн программасын тааныштырып, иштерин кылып жүрөт да. Көрүп жүргөм. Анан ушул партиядан кийин эле, кече эле түзүлгөн партиялар бүгүнкү күндө кечеги шайлоодо биринчи орунга чыгып кетип атат. Экинчи орунга чыгып, үчүнчү орунга чыгып кетип атат. Караңыздар. Эми мындай адамдык, мындай калыстык болбосо бизде адамдык сыпат калбайт да. Бир калыстык сөзүбүздү айтышыбыз керек да. Биз мына бир эркин блогер катары мен калыс сөзүмдү айтып атам. Ушул шайлоолор таза болмоюнча, качан шайлоо таза болот, качан президенттик шайлоо таза болот, муногу эски кадрларды жоготмоюнча
таза шайлоо болбойт туугандар. Миллион жолу эсептешкиле, миллион жолу санагыла, азыр эми санайбыз, анан сотко беребиз, анан кайрылабыз, антебиз, болбойт, кереги жок, убаракерчиликтин кереги жок. Муногуларды тазаламайынча, эскилер кетмейинче жаштарга орун жок. Эски картаң бөрүлөр кетмейинче жаштар келип элге иштеп бере албайт. Андыктан жаштар келиштиги үчүн жаштар биз билимдүү болушубуз керек, саясатты түшүнүшүбүз керек, ата бабабыз карманган динди түшүнүшүбүз керек, элибиздин када салтын билишибиз керек, мыйзамды үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн укугубузду талап кылышыбызды билишибиз керек. Мына ошондо жаштар аракет кылып, ынтымактуу болуп, улуун урмат кылып, кичүүнү ызат кыла турган болсо, биздин акыл эзибиз ордунда боло турган болсо, элибизге болгон сүйүүбүз боло турган болсо, мамлекетибизге болгон сүйүүбүз боло турган болсо, мына ошондо биз жаштар келе турган болсок, аракет кылып, уюшумдуу боло турган болсок, могу эскилерди кетирип, андан кийин келишибиз керек экен. Мен ойлоп койдум, Кудай буйрса, 5 жылдан дипломду алсам, ушул эскилер кеткенден кийин мен дагы ушу аракет кылам иншалла. Мына ошондо көрөбүз. Эскилер мына шайлоо процессин өткөрүп аткан кадрлар кетмейинче эл каалаган партия, эл каалаган адам келбейт экен туугандар. Ошондуктан туугандар, туура түшүнүңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Булар эскилер бардык оюндарды, бардык махлёвкаларды, бардык шпиондуктарды, бардык каерден жеш керек, каерден алыш керек, каерден жутуш керек экенин билет. Мына ошолор кетип жоголмоюнча бизде таза шайлоо өтпөйт туугандар. Ишенип коюңуздар, өтпөйт. Мына биз тандаган партиядагы, биз тандаган агайлардагы, устаздардагы мына ошонун себебинен эмне болуп атат десе, партия өтпөй атат. 1 ай өмүр текке кетти. Ошондуктан өмүрдү текке кетирбейли, убакыт текке кетирбейли. Кийинки шайлоого Кудай буйрса биз билимдүү, илимдүү, ыймандуу, мекенди сүйүп, мыйзамды түшүнүп, алдыга кадам басып бармайынча, таза сууну кантип тазалайбыз десе, ылайка суу келип атат деп алдынан этектен биз фильтрлеп алганыбыз менен башына барып суунун башын тазаламайынча коом дагы тазаланбайт. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн билимибизди, өзүбүздүн илимибизди, элге болгон сүйүүбүздү, мыйзамды жана эл менен иштешип, ушу иштерге аракет кылбасак, бизде өнүгүү болбойт туугандар. Келиңиздер. Мындан кийинки кадамдарга Кудай буйрса бардыгыбыз ынтымактуу, бирдикте, улууга урмат кылып, кичүүгө ызат кылып, таза жол менен, тазалык менен гана, таза билим менен, таза илим менен, таза иман менен, таза сүйүү менен, таза мекенге болгон сүйүү менен, таза саясат менен, таза мыйзам менен бара турган болсок, Кудай буйрса биз өзгөртөбүз, өзүбүз өзгөрүп барабыз, башка бирөөлөрдү да өзгөртөбүз, коомду да өзгөртөбүз.